Тигүү тармагында иш алып барган Асель Абдразакованын цехинде учурда 123 кызматкер эмгектенүүдө. Ал жакында эле тармакты колдоо үчүн бөлүнгөн пайызсыз насыядан 100 миллион сомду 5 жылдык мөөнөткө алган. Алдыда кийим тигүүнүн көлөмүн кеңейтүүнү көздөөдө. 100 миллион алдык, пайызсыз алдык, 5 жылга алдык, 4 ай льготный период беришти. Бүт баарын санап этип, Айыл банктан алдык. Айыл банк жакшы кабыл алды. Бат-бат карыштырып, декларацияны эң негизгиси декларация маанилүү экен да. Декларация болсо, канчалык көбүрөөк оборот болсо декларацияда, ошончолук жакшы эме болот да. Возможность. Швейный цехти кеңейткенге менин ошондой максатым бар, бирок азырынча бизге оборотный средствага жетпей калып атат. Бизде өтө чоң крупный заказчиктер бар. 200 ашык миллионго чейин контракттарыбыз бар. Ошого каражат керек. Өлкөдө тигүү тармагы өткөн жылдын күз мезгилинен бери тышкы факторлордун кесепетинен солгундаганы маалым. Мындан улам мамлекет башчы Садыр Жапаров тармакты жеке көзөмөлүнө алган. Учурда ишкерлерди колдоо максатында пайызсыз насыя алуу үчүн 1,5 миллиард сом каралган. Мындан тышкары 2030 жылдын 1-январына чейин тигүү жана текстиль тармагына киреше салыгы 1% болуп, камсыздандыруу төгүмдөрү да төмөндөтүлдү. Натыйжада мурдагы жалпы жүк болжол менен 9500-9800 сом болсо, азыр ал 2555 сомду түздү. Ошондой эле 2026 жылдын аягына чейин рейдтик салыктык текшерүүлөргө жана ККМ боюнча салыктык контролго да тыюу салынды. Мамлекет тарабынан тигүү тармагына өзгөчө колдоо көрүлүүдө. Бул тармактын өнүгүшү урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жеке көзөмөлүндө турат. 2026 жылдын январында президент тигүү тармагынын өкүлдөрү менен жолугуп ар бир маселени укту, ар бир маселе боюнча жеке тапшырмаларды берди. Бүгүнкү күндө экономика жана коммерция министрлиги ар бир маселени өзгөчө колдоп, карап, чечүүдө жана көпчүлүгүн чечти десек болот. Заявление жазып таштасак, даже нас не принимают, даже заявканы карабай жатышат. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына алайык, тигүү тармагындагы ишкерлердин көбү көмүскө иштеп келген. Учурда ар бир ишкер менен жеке жолугушуулар болуп, тармакты көмүскөдөн чыгарууга аракеттер көрүлүүдө. Мындан улам министрликтин жыйындар залында ишкерлер чогулуп, алардын маселелери жеринде айтылды. Жардам катары ишкерлердин дагы көйгөйлөрүн түшүнүп, эгер чындап эле өкмөткө налогоплательщиктер керек болсо, алар дагы шейниктерге жардам кылса деген. Отказды ОЗК албастан, эгерде керек болсо документтерди кат жүзүндө тыштап коюңуздар, банктар баш тартпайт. Мына банктар деле отурат, алардын милдети документтерди кабыл алууда. Ошонун үстүнө иштейбиз. Өлкөдө тигүү тармагында 100 миңден ашык адам эмгектенет. Кыргызстанда тигилген кийимдердин көбү Орусия жана Казакстанга экспортталат. Ал эми көрүлүп жаткан аракеттер жумуш орундарын сактап, тармактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү болуп саналат. Бакберди Баязбеков, Шамен Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек.